Быйылкы өзгөчө кырдаалдардын ичинен эң олуттуу материалдык чыгымдарга алып келгени сел каптоолор болду. Былтыркыга салыштырмалуу 6 айда табыгый кырсыктар 51%га көп катталган. 2022 жылдын 6 айында өлкөдө сел каптоодон улам 22 өзгөчө кырдаал катталды. Анын кесепетинен республика боюнча 2731 турак үй, 46 социалдык объект, 242 чакырым унаа жолу, 38 ички чарбалык көпүрө, 1605 гектар айдоо аянты, 52 чакырым сугат арыгы, 46 чакырым сел агуучу канал, 16 жеңил унаа жабыркаган. Мындан тышкары 47 бодо, 601 майда мал жандыктарын жана 846 үй канаттууларын сел агызып, жалпы материалдык чыгым 174 миллион 124 миң сомду түздү. Президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйылкы жылда 51 миллион сом ошо толугу менен жараксыз үйлөрдүн ээлерине акча берилди. 84 үйдүн авариялык акыбалга келип калган адамдарга 8 миллион 400 миң сомду акчаны бердик. Көптөгөн өзгөчө кырдаалдар кар көчкүдөн келип чыгууда. Жыл башынан бери 22 кар көчкү орун алып, кесепетинен 7 адам жабыркаган, 4 адам каза болгон. Адам өмүрүн алган окуялар сууга түшүүдө дагы келип чыгууда. Суу кырсыгында быйылкы жылда 6 айдын ичинде биз 38 адамды жоготуп алдык. Анын ичинен 14 эркек, 4 аял, 20 жаш бала. Адам өмүрүн алган кайгылуу окуялар жол эрежесин сактабагандыктан дагы келип чыгууда. Бул тууралуу Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдирип, мындан улам айдоочулук күбөлүктөрдү алуу жоопкерчилиги күчөтүлгөнүн билдирди. Натыйжада айдоочулук күбөлүгү алуу үчүн экзамен тапшырган кыргызстандыктардын 77% өтпөй калды. Мисалы, ушул жылдын башынан бери унаа мекемеси тарабынан 310.502 жаран жол эрежелери боюнча экзамен тапшырышкан. Анын жыйынтыгында 22% гана экзаменден өтүп, 241.186 жаран экзаменден өткөн эмес. Себеби айдоочулук көлүктөрдү алуу процедурасы күчөтүлүп, видеокамералар жана жаңы санарип ыкмалар менен экзамендер алынууда. Ал эми көчөлөргө коюлган видеокамералардын жардамы менен изи суу электе 2141 кылмыштын бети ачылды. Автоурагандар тарабынан кыска мөөнөттө аткарылган ишмердиктин жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке жалпы 11 миллион сомдон ашык каражат түштү. Ошондой эле унаалардын алдыңкы каптал терезелерин караңгылатууга уруксат берилгендиги баарыңыздарга белгилүү. Азыркы учурда бул багытта 54 миллион сомдон ашык каражат бюджетке түштү. Ички иштер министринин маалыматына ылайык, коомдук жайлардагы кылмыштардын саны 16%га азайган. Кылмыштуулуктун көрсөткүчү 47%га кыскарды. 2021 жылдын 6 айында 43.159 кылмыш катталса, быйылкы жылдын 6 айында 22.634 кылмыш катталган. Былтыркыга салыштырганда 20.525 кылмышка аз. Кылмыштын бети былтыркыга салыштырмалуу 2.421 же 19%га көп ачылган. 2021 жылы 12.428 кылмыштын бети ачылса, быйыл 14.849 кылмыштын бети ачылган. Мыйзам бузгандардын 48%, 29-дан 49 жашка чейинки жарандар. Ички иштер министрлигинде ички тартипти күчөтүү аракети да күч. 2022 жылы милиция кызматкерлерине карата 40ка жакын кылмыш иши козголгон. Алардын ичинде камакка жана кызматтан алынган кызматкерлер бар. 2022 жылдын башынан бери милиция кызматкерлерине карата 39 кылмыш иши козголгон. Бул иштерге 53 кызматкердин катыштыгы бар. Анын ичинен 5 адам иштен бошотулган. 39 кылмыш ишинин 17си пара талап кылуу фактылары боюнча козголгон. Иштин басымдуу бөлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облустунда иштеген кызматкерлерге карата козголгон. Министрлер кабинетинин маалымат кызматы 18-нен 28 июль күндөрү бардык министрликтер 6 айдын жыйынтыгы тууралуу коомчулукка отчет берерин кабарлаган. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.